Мына ушинтип Борбор каладан келген журналисттер тобуну, Ош шаарынан келген Тез кабардын журналисттерини Баткен медиа, мындан айтканда Баткен ТВнын кызматкерлери жана маданият башкармалыгынын кызматкерлери ушинтип тосуп алышты. Өрүк зарыры менен тосуп алышты. Ктерка. Азаттыктан оператор, КТРКдан Айжан Омолдошева. Рахмат. Келиңиздер, барыңыз чогуу буякта. Сүрөткө түшкөндөн кийин мына көлдүн фонуна дагы сүрөткө түшүүнү туура көрүштү. Анакей. Азыр бул биз турган жер Төрткөлдүн жээги, Төрткөл ушул жер. Баткендин кандай гана кылоосугу караңыздарчы. Кесиптештер жакшы деңгээлде күтүп алышты. Жол кал деп мына огон сөзү бата атат. Азыр бул жерде ошол Борбор каладан Ош шаарынан келген журналисттер ушундай казандарга от жагып, ушундай ашты өзүбүз андайбыз. Өзүбүз демдеген ашты өзүбүз жеп, бүгүн ушинтип кетебиз. Кыскасы ушундай конкурстарды уюштуруп коюптур. Буюрса даярбыз. Ал эми ушул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай бир башкача даярданышыптыр. Бул жакта бир болсо Сармерден өтөт го дейм. Бул жакта түз эфир болуп атат окшойт. Түз эфир. Ал эми бул жерде кадимгидей түз эфирби? Уже башталды жемиби? Кетти. Тез кабардан салам анда. Тез кабардан Баткен элине, кыргыз элине чоң салам жолдоп кетебиз. Биз менен болуңуздар. Биз дагы тартып атабыз. Бул жакта Баткен медиа борборунун жигиттери түз эфирде буюрса. Караңыздарчы, мөмө жемиштердин өрүктүн түрүн, гиластын түрүн, шабдалынын түрүн коюптур. Буюрса бүгүн кеч кызуу майрамдык кече өтөт деген ойдобуз. Түзөт туруңуздар.